Assalamu alaikum. Hurmatlı bizdin kanalдын жазылуучулары, кат алуучулары. Силерге мына бүгүн азыр бир ушундай бир жаңы бир хозяйство бар. Балык чарба бар. Ошол экени силерге көргөзүп коеюн деп келдим. Азыр мына киребиз, көрөбүз сиздер менен. Сол жагында мондай пруд бар экен. Мындай пруд экен. Койдун ичи. Азыр көптөн бери видеоларды киргизели келек. Буюрса азыр көрөбүз бардыгын. Мындай. Ар бир хозяйствого барсаңыз, ар бир балык чарбага барсаңыз, мындай кайтарган иттери бар булардын. Кышында бул токмоктун өзүн биз өзүбүз Чүй областында Токмок шаарында заказниктеп турабыз. Бул жердин суусу ушундай грунтовый воды деп коет. Жердин астынан чыккан суулар булар кышында тоңбойт. Мүмкүн болсо экинчи тилде да айтайын. Кыргызча эмес, орусча дагы өзүнүн подписчиктери бар, ушулар да түшүнгөндөй болсун. Здравствуйте, уважаемые наши подписчики. Вот мы пришли в новое хозяйство. Оно вот таким образом расположено. Здесь, значит, вот такие бассейны сделаны. Люди у них держат рыб. Сейчас мы с вами посмотрим, как это все здесь делается. Такие шандоры. Вот такие рыбки есть здесь. Вот. Вот они здесь плавают. Этот бассейн расположен вон до конца. Будем говорить на двух языках, чтобы люди понимали. Есть русскоязычные, есть русскоязычные наши подписчики. Поэтому сейчас мы это хозяйство посмотрим от начала до конца. Урматтуу биздин тургандар. Азыр мен сиздерге мындай балыктарды көргөзөм. Балыктар бар. Азыр ушул балык чарбасын аягына чейин көрөлү. Не деген балык чарба, кандай нерселер бар. Мына морекинде үй бар экен. Ошол үйдө элдер жашашат экен. Мындай. Балык. Азыр сонда кишилер бар. Жараттар. Жатастар. Кышында алса суулар тоңбойт. Мына малевниктерди салып койгон. Мынакей көргүлө. Ичинде мындай кичинекей балыктар бар. Уважаемые наши подписчики, смотрите, вот такие маленькие мальки здесь посажены на садок. И садка они вот такие громовые мальки. Вот такие мальки. Они недавно вылуплены. Потихонечку они будут сейчас расти. Ушундай кичинекей балыктарды салып койгон. Булар эми 1 граммдык балыктар. Булар жакында эле чыккан окшойт инкубациядан. Мына көрдүлөр. Булар өсүп жетилгичекте ушундай садоктун ичинде турушат. Андан кийин ичине чыгганда аркы чоң бассейндерге салына башташат. Бул бассейндердин мына мүшөк менен мондай салынган, жеп кетпесин деп жээктерин. Ошондуктан мында шандырлар бар. Ошол шандырлар менен акырын жаап койушкан. Көрдүңүздөрбү эмне деген нерселер бар. Бул жерде болсо чоңураак балыктар экен. Бул жерде бир ошо 200 граммдын тегерегинде балыктар окшойт. Уважаемые друзья, здесь рыбки где-то грамм по 200. Я надеюсь, вам видно. Они плавают здесь рыбки. Вот такие хозяйства. Здесь есть с этой стороны это бассейн, и с другой стороны бассейны. Вот так мешками заложено, чтобы не съедали берега. Есть вот такой
Аэратор.